Кыргызстан айыл чарба жер иштетүү боюнча өзүнүн потенциалын толук колдоно албай келет. Анткени эмгекке жарамдуу жаштар миграцияга кетип, дыйкан чарба иштетилбей калууда. Биздин чыгармачыл топ түрдүү тоскоолдуктарга карабай 30 жылдан бери багбанчылык менен алектенген Сабиржан Мурзалиевдин талаасына бардык. Эгинди балада эбап эстеген Мурзалиев Базар Коргон районунда турат. Азыр 9 гектардан ашык аянтты ээлеген эгин талаасына буудайдын башы эле бышып калыптыр. Мен дыйканчылык менен ушу 1990 бөлүнүп бергенден бери ушу дыйканчылык менен алек кыламын. Будайда өтө көп түштүк. Буну мисалы эрте ээп койсоң, азыр биздин Кыргызстанда боюнча эле проблема болсо керек, мал жандыкка от жок, жайы жок, жылкы айрыкча. Ушу эккен эгин арасында жүрөт да. Ошондон былтыркы жылы мен декабрь айында эккенмин. Ушу декабрь айында эккен будай ушу азыркы мезгилде ушул даражага жетти да. Кече агроном обрубация жасады. 6 тонна берсе керек деп атат, мен 7 тоннадан ашык алам деп турам өзүм. Негизи башы дагы жакшы, даам дагы толо. Сабиржан Мурзалиевдин мындан башка пактап, жүгөрү эгилген аянтчалары бар. Андан сырткары шалы эгүүнү дагы пландап жатыптыр. Жакшы түшүм алууну каалаган дыйкан эгинге кылдат кам көрүп, жер семирткичтерди убагында берип турат. Ал урук, жер семирткич жана коргоочу каражаттарды бай дыйкан айыл чарбаны колдоо борборунан алган. Ал колдонгон продукциялардын бири Кыргызстанда өндүрүлгөн органикалык жер семирткич Unimax. Unimax деген жаңы препарат келип калган экен. Ошону колдондум. Муну азыр көрүп турганда мына кошунам буган ортосунда айырмаларын, ошон менен жеде айырмаларын эке. Көзсүз дагы, даны дагы. Значит, ошо жаңы чыккан препарат түшүмгө жакшы таасир берет экен деген ойдомун да. 5 литрден 10 литр Unimax чачтым. 10 литри 1300 сом акча болду. Значит, кыйла эконом дагы да. Дыйкандарга өтө чоң пайдасы бар экен. Айса şu айдоого көңүл буруш керек да. Жерди чукур айдап, мына ото чөптөрдүн уругу айрыкча жердин бетинде болот. Чукур айдаган мезгилде ал ото чөптүн немелер уруктары алдына чыгып калат дагы, ото чөп чыкпайт. Чыгат го чыгат. Азыр мына көп жасар ото чөп паш жок эсептүү. Агерлерде будайдан өсүп кетет. Ошол негизинен айдоого көңүл буруш керек. Анан удобрение. Жерди күзөйдөсөң жүзөйдө деп ооба. Күздө береке да бардыгы. Күздөн аракет кылыш керек. Эрте жылга калтырган нерсең, кийинки жыл уже кыйынчылыктарга калып келет. Өтө мына азыркы мезгилде кыйматчылык болуп атпайбы? Канчалык кыйматчылык торогон сайын сен ишиң алдыга жылбайт. А сен ошо кыйматчылыктын наоборот алдынан алган болсоң, барды береке ошондо да. Азыркы учурда көптөгөн дыйкандар урукту бир жерден, жер семирткичти башка жерден, ал эми коргоочу каражаттарды дагы башка точкадан сатып алат. Эгер түшүмү болбой калса, өз көйгөйү менен өзү жалгыз калат. Дыйкандарды жалгыз калтырбай, алардын маселелерин комплекстүү, системдүү чечүү дыйкандарды байытуу максатын койгон Бай дыйкан айыл чарбаны колдоо борбору биздин каарманыбыздын мол түшүм алуусуна жардам берген. Кантип? Аталган борбор товар сатуу менен гана тим болбостон дыйкандын ишбердүүлүгүн бардык этапта акысыз коштоп, тактап айтканда акысыз консультация берет. Ал үчүн тажрыйбалуу агрономдор иш алып барышат.